Эс алуучу жайда мушташышкан. Бишкектин борборундагы Sky Baku ресторабарында болгон мушташын видеосу сустармакка тарады. Бишкек шаардык милициясы факт каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү башталганын билдирди. Булак Ош ТВ. Оштогу эт сатуучу жайдын санитардык абалы мышык ыйлагыдай Ош шаарында Калинин көчөдөгү эт сатуучу жайлардын бирине тартылган видео. Туз жана башкалар мусор челектин жанында кирип олдой жатат. Бир пакет толгон мусор эт менен аралашып жатат. Тасмада эт саткан жайдын полунда пакетке салынган этке окшош азыктар же таштанылар жатканын, ошондой эле таштаны челегинин жанында ачык турган туз көрүнгөнүн байкоого болот. Мындай көрүнүштөр санитардык гигиеналык талаптардын сакталышы боюнча суроолорду жаратат. Эгер аталган туз эт азыктарын иштетүүдө колдонулуп жатса, бул жагдай сөзсүз түрдө тиешелүү кызматтар тарабынан текшерилиши керек. Жарандардын ден соолугу биринчи орунда турушу зарыл. Ошондуктан тиешелүү мамлекеттик көзөмөл органдары бул жайга текшерүү жүргүзүп, санитардык талаптардын сакталышына укуктук баа берип, мыйзам бузуу аныкталса тиешелүү чараларды көрөт деген үмүт бар. Коомдук тамак аш азык-түлүк сатылган жайларда тазалык менен санитардык талаптардын так сакталышы ар бир керектөөчүнүн коопсуздугу үчүн өтө маанилүү. Айдоочу 7 жаштагы баланы сүзүп бир нече метрге сүйрөп кеткен. 9-июль күнү саат 20:15 чамасында Бишкек шаарындагы Манас жана Жумабек көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалымат боюнча 2001 жылы туулган айдоочу Kia Morning үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатып, 2019 жылы туулган жөө жүргүнчүнү баланы сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен жабыркаган бала тез арада аймактык ооруканага жеткирилип, медициналык жардам көрсөтүлдү. Бул факт боюнча Бишкек ШИИПтин маалыматтарды каттоо журналына каттоо жүргүзүлүп, унаа айып короого токтотулду. Учурда бардык зарыл болгон соттук экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүүдө. Маалыматты Бишкек шаарынын ЖККБнын басма сөз кызматы билдирди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Тез жардам унаасы жол кырсыгына кабылып, оодарылып кетти. Бүгүн саат 10:40 чамасында Бишкек шаарларындагы Щербаков жана Тоголок молдо көчөлөрүнүн кесилишинде тез жардам унаасы жеңил унаа менен сүзүшүп, анын кесепетинен медициналык унаа оодарылып кеткен. Кырсыктын натыйжасында тез жардам унаасынын айдоочусу жана дарыгери мээси чайкалып, баш мээнин жабык жаракатын алышкан. Экөө тең улуттук госпиталдын нейротравма бөлүмүнө жаткырылды. 75-чилер иши боюнча өкүм. Ташиев президенттик шайлоого катыша алабы? УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев 2027 жылдын январына белгиленген президенттик шайлоого катыша алабы? Ташиевке карата 1-май райондук сотунун өкүмү апелляциялык мөөнөт аяктагандан кийин же иш Бишкек шаардык сотунда каралгандан кийин гана күчүнө кирет. Бул азырынча бардык айыпталуучулар айыпталуу бойдон кала берерин, бирок шайлоого катышуу укугу апелляциялык арыз каралып бүткөнгө чейин сакталарын билдирет. Эгерде айыпталуучу өкүм мыйзамдуу күчүнө кире элек болсо, ал адам соттуулугу жок бойдон калат. Юридикалык көз караштан алганда бул алардын президенттикке же парламенттин депутаттыгына талапкерлигин кое аларын билдирет. Анткени мыйзамдык чектөөлөр аларга тиешелүү эмес, деди юрист Замир Жошев. Эгерде жогорку сот өкүмдү күчүндө калтырып, ал шайлоого чейин күчүнө кирсе, Ташиевдин шайлоого катышуусу мүмкүн болбой калат. Бирок экинчи инстанция талапкерди каттоого чейин өкүм чыгарбаса, ат салышууга толук укуктуу. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары
баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.